Керек болsa Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem ne деген? Ақиретtik қошнағарды таңдағыла дейді. Қауырда қошнағарды таңдағыла дейді. Адам баласы қаза болғанда, эмне қылбағыла дейді? Жаман адамдардың арасында ал адамды көмбөгіле дейді. Салих инсандардың арасына ал адамды эмне қылғыла? Жерге бергіле дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұйрығы бол бізге. Ошондо пайғамбардан сурашат, я Расулаллах дейді. Эмне жаман адам кабырда да зыян тийгизе алабы дейт, же пайда бере алабы дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хал янфау фид дунья?" Ошол киши дүйнөдө же зыян же пайда алып келе алабы дейт. Ооба деп айтышат сахабалар. Ошондо айтат: "Кадалика янфау фил ахира." Ошондой эле акыретте ал киши же зыян же пайда бере алат дейт. Карасаңыздар, ошондон сүннөттө, Расулуллахтын сүннөтүндө, Аллахтын аулия кулдарынын сүннөтүндө, салих мусулмандардын сүннөтүндө дайыма бир нерсе бар. Жакшы бир кабырстанга көмүлүү. Жакшы салих болгон инсандар жаткан жерге көмүлүү болуп эсептелет дейт. Ал жерде да кошнанын чоң мааниси бар. Эми азыркы учурда болсо туугандар, же ошондой бир жер издейсиң, салихтердин жаткан жери, же экинчи варианты бар, өзүң салих болуш керексиң. Өзүң салих болуш керексиң. Сен барып жаткан жерде башка бирөөнүн азабы, караңгылыгы сага таасир этпеш керек. Сенин ошол жаткан жеринде Аллахтан келген сага нур, жаткан жерде Аллахтан келген сага нур, Аллахтан келген сага бейпилдик, Аллахтан келген ошол бейиштин ниматы эмне болуш керек? Башкаларга таасир этиш керек. Сага түшкөн нурдун, сага түшкөн Аллахтын ниматынан ошол күнөөкөрлөр, салих болбогон инсандар дагы пайдаланып туруп, азабынан бир аз дагы эмне болуш керек булар? Жеңилдеш керек тууганым. Ошондуктан ошондой салих инсан таба албасаң, анда өзүң салих болуш керексиң. Сен gömгөн жерде ошондой сени издешет. Сен göмүлгөн жерде барып туруп башкалар өзүнүн туугандарын, башкаларын göмүшөт иншалла.